бардық стадияларда жүрөбүз, барганда кабар немени тарткыла, табылып тарткыла дегенде тартып туруп бутунан кармап алып кирип кеткенде оны Роббика деген сураганда кантип жооп берем, только оюма ошо келди. Кеч жатканда келет да өзүм же. Алла мага мүмкүнчүлүк бер. Анан мен Кудайдан сурандым, Алла, мен ушунча ата энем мени зорго кыйналып чоңойтту. Ушунча гана мен бир кызмат кылбай, бир тууганыма кызмат кылбай, элге кызмат кылбай ушинтип жүрүп мени алып кетесиң, Алла, мага мүмкүнчүлүк бер деп ошентип дуа кыла бердим. Мен барбыр бир башка бир бөлүм дагына менен оюм баягы да. Барбыр ошентип кое берем, күндүз айтып кете берем, бирок түнү барбыр жатканда коркот экенсиң да. Ойлонот экенсиң, бул одон неме болуп эле ушундай. Интернетке кире койбоймун мен. Интернетке кирсем, сиростор көбү өтүп кеткен, көбү мындай болгон. Онда миң түрдүү бар экен да. Жок, чын келгенде Алладан да. Аллага шүгүр, алхамдулилла, мен азыр мурдагыдаймын да, кадимкидеймин, жакшымын. Ошентип жүрүп эле анан акча чогултуп башталды. Туугандар келди, аяк бияк мен өзүм бир туугандарыма ушундай тил менен айтып жеткире албайм, сөз менен айтып туугандарыма, досторума, себеби ушундай аракет кылышты да. Ал бир туугандарым айтат, сен уйраса жакшы болосуң, жакшына болчу, сен өзүң эле кажыл болуп эле мага андай экен, мындай экен деп эле сөзсүз жакшы болосуң дейт. Эжелерим, акаларым бар экен, досторум. Мына ошентип акча чогулуш башталды өзүбүзчөчү. Анан бир күн менин өкүл атам бар элечи, Кореяда. Ошол Зайыр деген өкүл атам бар, ошол айтып калды, Адыл Медер деген бала бар. Ошонун номерин жөнөттү. Акниет аманат фондунун немеси, жетекчиси болсо керек. Мен точно будан информация билбейм, бул боюнча. Жок, ушундай иштерди кылып жүрөт, кайрылышуу деди. Болуптур деп ошо Медербек Сапарбаевга кайрылдык. Ол келди, үйдө жакшы болду, больницада бир тартты. Ошол тарткандан кийин Медербек Сапарбаев тарткандан кийин кыйла акча чогулду. Алла ыраазы болсун ошо балага, фонддун жетекчисине. Эки дүйнө Кудайым бактылуулукту берсин. Ошентип анан Индияга барып калдым. Индияга кеттим. Достор, кээ бир достор бар да, эми досторду ар кыл достордон ушунчалык мен акыреттик досторум, маладес, бир туугандарым, досторум, эл журуп бардык. Досторум чалат, эми тамашалашып атат. Досум анча бир тууган мындай кыла албайт да. Ошо Индияда малыңызды айтып берсеңиз, операцияга мына бир тууган эжеңиз боорун берем деп, сиздин ден соолугуңузду сактап калам деп кошо кетти. Сиз менен ошо маалда сизде кандай ойлор болду? Бир тууганыңыз сиздин өмүрүңүздү сактап калам деп отурат. Ошондо Индияга жеттиңиз. Бая эңсеп аткан акчаңыз да элден жиналды, чогулду. Ошентип Индияга да жеттиңиз. Бирок андан нар жагына кандай ойлор болуп атты Индияга жеткенде? Эми Кудайдан сурап күнүнө эжем экөөбүз сүйлөшүп коебуз. Ар бир инсан экенибизде баары эжем бир карап коем. Эжем кандай боло экен деп, операцияга акча чогулду, акча кылдык, сата турган нерсени полностью саттык, акча болду, кеттик. Операциядан кандай чыгат экенбиз, аман чыганбы? Мен тирик чыгып же эжем кетип калса, наркы дүйнө бул дүйнөгө коштошсо кандай болот? Эми ар кыл ойлор ушундай кыйнап атты да, ар кандай ойлор. Бирок Аллага шүгүр, алхамдулилла, ичер суубуз бар экен, Кудайым кайтып берди. Наркоздон немени ачтым да, операциядан чыктык. 2018 1 август күнү мен операция болдум да. Чыктым анан операциядан чыгып. Наркоз таркагандан кийин эле мен баягы бар жок сууруп турдум да. Туруп мен эжемди издедим, себеби мен оюм башка жака кетип калды да. Значит, мага палатада турсам өзүм жатам. Эжем жок. Эжем бул эме коштошкон. Эми ар кандай ой келди. Чыгып издеп эжемди көрүп, анан баягы иш ошо врачтар менен урушуп, ошондо башталды. Мен масым билбейм да. Наркозда болобун, иштеке билбейм. Ошондо анан эжем кирсем, эжем көзүн ачты. Эжем көргөндөн кийин өзүмө келдим да. Бирок эжем тил менен айтып жеткире албайм да, ондой кыйын да, боорун жарымын берип бир тууган ошондо билет экенсиңер да. Баарыбыз ошондо билет экенбиз, мындай дагы билинбейт экен. Азыр мен кимге кандай билбейм го. Дос кандай,
туған кейін, ака кейін, ука кейін, қошынлар кейін бардығын білемін да. Себебі мен ооруп жүргенде билдим да. Бұндай күнді Құдайым Аллах Тағалам ешкімді башқа салбасын. Ешкімге салбасын. Иттің баласына да мен ыра көрбөйм. Ешкімге қалабайынчы. Мен көрдім қайғым. Азабын мен тарттым, башқа адам тартпайлы қойсын. Қазір бардық артта қалды, Құдайға шүкір. Алхамдулилля, бары жақсы. Бары соң Белестерден аман есен шықтық. 10 сентябрь күні бияққа учуп келгенбиз да биз 2018. Азыркы маалда ден соолугуңуз кандай, жакшы? Азыркы ушул учурда ден соолугум кадимкидей мурдагыдай. Эми мен өзүм ушундай коркуп калдым да, бир ооругандан кийин коркуп калдым. Мага жүктү көтөрө берип 25-30 килограммча деп айтканда мага, будан 4 ай мурун айткан. Мен 1 килограммга көтөрө элекмин. Көтөрсөм 2-3 көтөрүшүм мүмкүн. Көтөрө элекмин, себеби коркуп калат экенсиң да. Айрандан үф деп иче турган болуп калдым да мен. Потому что кыйналганда билдим да мен. Оорудум, башыма кыйынчылык өттү. Ошодон анан диета кылып, жакшы жүрөм, Кудайга шүгүр. Баары жакшы, кадимкидей мурдагыдай. Мечитке барам, намаз окуйм, кайра келем. Машалла, Алла разы болсун. Неде дуа кылып атасың? Құдай менге шипа берді. Айтчы? Айтат, дуаң жакшы. Жақсылық тілейіп, неме болып, толып. Билал, не деп дуа кылып аттың? Енді жоқ болды, енді қайтады. Құдайға мен қалай шүгір енді, сақашқа адамдардың балалары ем шындай сақайып, келіп қалсын. Қиынырақ іш екенім орда анша-мұнша адам қиналып кетеді. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Аллахтын сүйгөн пенделери. Кудай буйрса биз Акниет Аманат коомдук фонду бүгүн Ош областынын Араван районундабыз. Араван районунда ушудан 1 жыл мурун келген экенбиз. Андан кийин да келип турдук көп жумуштар менен. Бирок ушул үйгө 1 жыл мурун келген экенбиз. Бул үйгө 1 жыл мурун келип, боор оорусуна чалдыккан Адыл агабызды коомчулукка алып чыгып, кымындай болсо дагы салымыбыз болуп калса экен, ушул Адыл агабыздын ден соолугуна кичине болсо дагы себепчи болуп калсак экен деген жакшы үмүт ниеттер менен сиздерге коомчулук алып чыктык элек. Элибиздин жардамы менен Адыл агабыздын тааныш, жоро жолдош, жердеш, жалпы жоомарт, кайрымдуу, берешен инсандардын колдоосу менен мына Адыл агабыз Индия жерине барып, боорунан ийгиликтүү операциясын өтүп, мына Кыргызстанга келип турган чагы. Адыл ага кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Амансызбы? Баары жакшы. Тынчсызбы? Сиз буга чейин азыр биздин видеого бардыгын сонун айтып бердиңиз. Чындыгында адам ол Аллахтын жаратып койгон 12 мүчөсүнүн кадырына жетпей атат кээ бир инсандар. Аллах Таалам 12 мүчөнү жаратып койду, ошол 12 мүчөнү кээ бир инсандар жакшы жакка пайдаланып атат, кээ бир инсандар пайдасыз жакка пайдаланып атат. Мен айтаар элем, ушул жаратып койгон 12 мүчөнү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кызматка салсак деп айтаар элем. Бирөөгө жакшы көрүнүү үчүн эмес, бирөөгө пайдалануу үчүн эмес, же бир башка максатта эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул 12 мүчөбүздүн 1% болсо дагы кызмат кылдырсак деп айтаар элем. Сиз азыр чындыгында баягындай адам кээ бир инсандар бар ден соолугунун кадырына жете албай жүрөт да. Бар ата-эненин, бар балдарынын кадырына жете албайт. Сиз азыр буга чейин биздин видеобузда бардыгын сонун кылып айтып берип койдуңуз. Эл ушуну видеону көрүп туруп, чындыгында бар ден соолугуна мындай айтканда ойлоно турган убакыт келет деп айтаар элем. Бир экинчиден бир тууган менен бир туугандын бүгүнкү күндө кээ бир туугандар мамилеси дагы алыстап баратат да. Бир үйдө 5 жан, 6 жан жашаган болсо, 6 жандын характери ар башка, бирок 2, 5, 6 мындай башка жолго түшүп, мамилелер дагы узап баратат да. Бирок бардыгы ошол 6 бала тең моундай болгон бир эле эненин курсагынан чыккан элек да кече эле биз. Ошону эстебей атабыз да. Мына азыр Адыл агабыз бир тууган боюнча бардыгын айтып койду. Чындыгында бир тууганга бир тууган кандай күйөрүн айтып койду.
мына аял киши болсо дагы бир тууган эжеси ден соолугун сактап калуу үчүн Индияга барып, өзүнүн үй бүлөсү турса дагы азыр айтып атат, жездеме рахмат, эжеме рахмат деп. Эжеси чындыгында боорунун жарымын берип, Адыл агабыздын ден соолугун сактап калды десек жаңылышпайбыз. Ошол кезде мына энебиз, абабыз бир оорулуу баласынын артынан бир дени соо кызын кошо жөнөтүп, эки баласын тең Индияга операцияга жөнөтүп алып, ушунчалык бир оор абалда турду. Аба ошол маалдарда сиздерде кандай сезимдер болду? Бүгүнкү күндө кандай сезимдер болуп атат? Бир жыл мурун сиздердин үйүңүздөрдө кандай эле, бүгүн кандай? Бир айырмачылыгын бир кыскача айтып бериңизчи. Биз ондо ыраса коркуп турдук да. Бир сагы кандай болот? Операцияда экөөнүнүн курсагын жаргандан кийин кимиси сак калат деп мына шындай катуу неме кылдык да. Ойлонуп туруп. А мен азыр энди келдим. Бүгүн кандай азыр? Экөө тең келди аман эсен. Экөөү аман эсен келди, сак саламат. Миң мерте Кудайга миң алла шүгүр. Баары жакшыбы? Жакшы. Сонунду? Жакшы. Адыл агабыз менен биз көп жолу жолугуп турабыз. Ошко келгенде кабарлашып турабыз. Өзүм жетпесем телефондо сүйлөшүп турам. Чындыгында Индияга барып, боорунан операция болуп келген инсандардын арасындагы эң ден соолугу мыкты инсандардын бири. Чындыгында баяндай өзү айткандай, энергиясы күчтүү экен балаңыздын, анча орну тогото бербеген бала экен. Кудайга шүгүр, азыр сонун болуп жүрөт. Адыл ага, ден соолук сизге, аманчылык, эч качан оорубаңыздар. Бул үй бүлөңүздөргө, үйүңүздөргө Аллахтын эң акыркы сыноолорунун бири болгон болсун, аба. Эч качан жамандык болбосун. Үйүңүздөрдө дайым момундай дасторконуңуздар жайылып турган болсун. Мен ушул агаларыбыздын бир жыл мурун операция болгон бир туугандарыбыздын ден соолугунан кабар алайын деп бүгүнкү күндө Кыргызстанды түрө кыдырып жүрөм. Кудайга шүгүр, сиздер жакшы жүрсөңүздөр, Адыл ага, сиздер оорубасаңыздар, биз сиздер сыяктуу, сиздин ата энеңиз бир тууганыңыз сыяктуу мен дагы ушунчалык сүйүнүп жүрөм. Оорубаңыз ага, ден соолуктуу болуңуз, көп балалуу болуңуз, чындыгында элибизге, жерибизге кызмат кыла турган балдардан жаратыңыз деп айтаар элем. Саясатчы, депутат же бир башка балдардан эмес, элдин уулу, элге кызмат кыла турган уул кыздардан, мына сиздерден жаралат деп мен ишенем. Баарыңыздарга чоң рахмат, сыйыңыздарга чоң рахмат, Адыл агабызга жалпы жардам берген элибизге дагы чоң рахмат. Адыл ага, өзүңүз айтып кетсеңиз да бир Индиядагы маселе боюнча бир кыскача айтып кетиңизчи. Индияда кандай операция болгон, каражатты кайдан чогулуп туруп барды, ошол маалда канча каражат менен барып келдиңиз, бир кыскача бөлүшө кетиңизчи эл менен. Сиздин маселеңиз кээ бир инсандарга толугураак эмес да, баягы кээ бир инсандар интерес кармап сурашы мүмкүн. Ошол боюнча бир бөлүшүп кетсеңиз да. Эми Индияга дос билинчи өзүм бир туугандарым баштап чогултуп баштаган, өзүнүн туугандар да, бир туугандар. Чогултуп анан элден общий сумманы айтайын, общий сумма бул отчет эмес, башка эмес. Чындыкты билип койгон жакшы да элдер, баардыгы адам. 200 миңдей акча болгончу. Элден общий тууган урук бардыгынан. Элден чогулган. Элден чогулган. Алганын эми сата турганды саттык. Эми мен ал кетти деп албайм. Бир туугандарым бар, туугандар бар, досторум бар. Аллага шүгүр. Ошол Бедербек Сапарбаев, сага дагы рахмат. Ошончо келдиң. Эми вактыңды алып, жаныңы, вактыңы, саатыңы келип Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Аллах таалам экиңине бактылыкты берсин. Ата энең, сени чоң айткан ата энеңе рахмат, чоң рахмат. Бирок мен элге 200 миң берди эле дебем да, мен 200 миллион деп кабыл алам да. Элге ушунчалык, канчалык элге мен сөз менен жеткире албайм да, ыраазычылыгым үчүн. Жалпы сизге канча акча кетти өзү операцияңызга? Жалпы барып Индияга барып келишиңизге? Жалпы 38-39 миң доллар кеткен. 39 миң доллар кетти, ашыгы менен, машалла. Бирок ден соолугуңуз бүтүн. Аллага шүгүр. Аке, Адыл ага, бүгүн акча кадимки колдун кири. Бүгүн колуңуз карайып, кирдеп, көө болуп калганда эшикке чыгып туруп, самдап жуу берсеңиз, ошол кир кетет. Ошол сыяктуу эле колуңуздагы 30 миң доллар эмес, 100 миң доллар акчаң да бир жууганда кетип калат. Бир ошол 100 миң доллар акчаң пайдалуу жакка кетип калышы мүмкүн, же пайдасыз жакка кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах таалам бул акчаны эмес, акча аркылуу эмес, Аллах таалам мындай ыйманчылыкты, биримдикти, же болбосо ортодо мамилени эч качан үзбөсүн. Акча табылат, Кудай кааласа. Өзүңүз айткандай бардыгы табылат иншалла. Эң башкысы ден соолук болсунчу. Оорубаңыздарчы, сиздер оорубаңыздар. Элибиз оорубасын, аман болсун. Мамлекетибиз бүтүн болсун. Мамлекетибиз өнүккөн болсун. Мына ушу Арабан жеринде кандай гана ишканалар бар, Кудай бурса, мамлекетке бир жакшы салым кошкон жерлердин бири деп билебиз.
Ошол анда ооба жалпы жардам берген элибизге, жалпы мекендештерибизге, адылыгыбыз ооруп атканда чындыгында дагы бир нерсени айтып кетейин. Больницада жатканда жынсы менен жатып калган экен. Ошол маалда мен элге бөлүшсөм, ушунчалык баягындай кызыкча суроолор да болгон да, ушул бала больницада жатабы депчи. Ооругана көп ишенген эмес. Мына Кудайга шүгүр, эң жагы барып операция болуп аман эсен ийгиликтүү келди. Эми пенде экен да, адам экен да. Мүдүрүлбөс туяк болбойт, жаңылбас жаак болбойт дейт. Ушундай адашуулар көп болот экен. Билип билбей биз көп күнөөлөрдү кылып алат экенбиз. Ошон үчүн жараткан Аллахтан дайым жалбарып суранайлы. Билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирген болсун Аллахым. Бирок ошол күнөөлөрдү кечириш үчүн өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Күнөөлөрүбүздү жууш үчүн Аллахтын ыраазычылыгын табышыбыз керек. Мына ушуну айтаар элем. Аба бир сонун бир дуа бериңиз элибизге, жалпы мекендештерибизге, кайрымдуу, берешен, жомарт инсандарга бир сонун дуа бериңизчи. Амин. Şu bizge kayrımdılık, yerden bergen elin, Kırgızstan eline bardığına sağ salamatçılık, bala çakası menen tınç olsun, ömür rızkısına bereke versin. Amin. Allahumma Rabba haziki davaka. Allahumma ahfirile vel valide ve cemil mu'minine vel mu'minat, muslimine vel bir ekmekke. Amin. Allah. Amin. Рахмат Адылга. Жаш туруңуздар, оорубаңыздар, тынч болуңуздар. Ушул Адылгабыздын кызматын дайым көрүп жүрө бериңиздер, эне. Кыжалат болбоңуздар. Аллахтын бир эң акыркы бир сыноолордун бири болуңуз. Адылга ден соолук бараңыз. Дары дармек ичиңиз, режимди сактаңыз, өзүңүздү кармаңыз. Өзүңүздү караңыз. Көп балалуу болуңуз, Кудай кааласа. Дагы да кызмат кылайлы. Биргеликте элибизге кызмат кылабыз деп сүйлөшкөнбүз. Баягындай пикирлешкенбиз. Ошол баягындай идеяларыбыз жолдо калып кетпесин иншалла. Жакшы туруңуздар анда эмесе. Болуптур, бизге дагы уруксат анда эмесе. Биз барайлы башка жумуштарыбызга киришели.